Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн көркөм өнөр предмети боюнча кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Мугалим Ажиев Ниязбек Сайдахматович. Сабактын темасы кыргыз жери керемет. Сабактын максаты кыргыз жери боюнча түшүнүк аласыңар, пейзажды баскычтар менен тартууга көнүгөсүңөр, жаратылышты коргоого тарбияланасыңар. Окутуунун ыкмалары аңгемелешебиз, көрсөтмөлүүлүк, практикалык жана башка. Сабактын жабдылышы адабияттар, иллюстрациялар, интернет блогтарынан алынган темага ылайык сүрөттөр жана видео роликтер. Колдонуучу каражаттар: альбом, карандаш, акварель, гуашь боектору, кыл калем, палитра, ажайып кыргыз жерин кооздугун сүрөттөгөн пейзаждык сүрөттөр. Негизги түшүнүктөр: пейзаж жаратылыштын кооз жерлерин кабылдоо жана кагаз бетине түшүрүү деген маанини берет. Урматтуу окуучулар, биз силер менен сабагыбыздын практикалык бөлүгүн баштайлы. Алгач баракты горизонталдык абалда жайгаштырып алып, биз түстөрдү палитрага аралаштыруу менен баштайбыз. Бул жерде биз ошол ак кайың талаачасын тартабыз. Ал үчүн биз этаптар, баскычтар менен тартып, биринчи ак кайыңдын сүрөттөлүшүн барак бетине түшүрүп алабыз. Биринчи кезекте ак кайыңдын түбүн тартып, андан дарактын бутакчаларын тартып баштайбыз. Биз этаптар менен, баскычтар менен, мазоктор менен тартышыбыз керек. Мазок деген кыргызчасы дактар менен тартабыз. Алгач палитрага түстөрдү таап алып, андан кийин барактын бетин тарта баштайбыз. Мына экинчи ак кайын тарта баштадык биз. Анын дагы майда бутакчаларын тартып баштайбыз. Жарыкты биз оң тарабынан берип көрөбүз. Мына биздин колубуз тараптан беребиз. Андагы көлөкөлөрдү кошуп тартканда биздин ак кайыңдарыбыз окшошот. Андан кийин алдыңкы планга биз жашыл өсүмдүктөрдүн түсүн беребиз. Сарыга көктү аралаштыруу менен жашыл боектабыз. Аны дагы мазоктор менен иштейбиз. Мына алдыңкы планды сарыгыч, жашыл боектор менен иштеп алабыз. Асманды дагы жеңил сарыгыч, көгүш боектор менен боеп алабыз. Сууду аябай көп кошуш керекпиз. Агыш түстөр менен иштейбиз, асманды жеңил. Мына жерде алдыңкы планды дагы кургатып иштеп, жарыкты оң жагынан берип, ак кайыңдын сол тарабына бир аз муздак түстөрдү берип баштайбыз. Ак кайың бакчасын тартышыбыз керекпиз, балдар. Көбүнчө суу менен аралаштырып, сөөлтүп иштейбиз. Мына асмандын дагы көгүштөрүн бир катар берип алып, биз дагы көгүш жерлерин беребиз. Кайыңдын бутакчаларын иштеп баштайбыз. Бир катар кургагандан кийин дагы түстөрдү беребиз, жашыл түстөрдү. Анын көлөкөсүн биз сол тарапка түшүрөбүз. Мына биздин ак кайыңыбыз окшо баштады. Дагы ак кайың талаачасын тартабыз.
сүрөтүбүздү кооздоп алабыз. Дагы жашыл түстөрдөн беребиз. Биздин этюдубуз даяр болуп калды. Этюд кыска мөөнөттө жаратылыштын кооз жерлерин тартуунун өзү этюд болот. Бир канча этюдтардан топтоп биз чоң композициялык чыгарма иштейбиз. Мына урматтуу окуучулар, биздин ак кайыңдарыбыз даяр болуп калды. Биз ак кайың талаачасын тартып көрдүк. Акварель боёгу суу менен сүйлөтүлүп иштелет. Ошон үчүн силер кара красканы, кара боёгду иштеткенден этият кылышыңар керек. Аны дагы палитрага сүртүп алып туруп, анан кийин күчүн кетирип, андан кийин беришибиз керек. Дагы деталдаштырып, ак кайыңдын бутакчаларын тартып, көлөкө түшкөн жерлерин тартабыз. Сол жагына көлөкөлөрүн түшөбүз. Ошентип бир аз убакыттан кийин урматтуу окуучулар, биздин сүрөтүбүз дагы даяр болуп калат. Мына ушундай мазоктор менен, дактар менен иштеген сонун болот. Бул дагы өзүнчө бир техника. Акварель боёгунун эң негизги эрежелерин сакташыбыз керекпиз. Мына биздин сүрөтүбүз даяр болду урматтуу окуучулар. Ушундай ыкма менен силер үйдөн тартып көнүккүлө. Эми урматтуу окуучулар, ак кайың тартылган пейзаждарды көрсөтүп атабыз биз силерге. Мына асманды көрүп турасыңар, алыстагы баг дарактардын ошол аба перспективасын берилиши, асмандын аба перспективасын берилишин көрүп турасыңар. Мына жогору жагы көгүш дагы барган сайын мындай агыш болуп туруп, түстөр өзүнүн күчүн жоготот алыстаган сайын. Ошентип алдыңкы планга мына ак кайыңды коюп турабыз. Биз ак кайың тартылган картинаны көрүп турасыңар. Андан кийин дагы бир чыгарма. Бул дагы ошондой ыкма менен иштелген. Ак кайыңдын мына сонун көрүнүшү, андагы суунун, дарактардын сууга чагылышкан жерлерин көрүп турасыңар. Ушундай чыгармаларды биз жаратат деген ой тилектебиз. Үйгө тапшырма урматтуу окуучулар, өзүңөргө жашаган айнадан көрүп, жаратылыштын кооз жерлеринен этюд тартасыңар. Ар кандай каражаттар менен иштесеңер болот. Гуашь менен тартсаңар дагы, акварель боёгу менен тартсаңар дагы болот. Кыска мөөнөттөгү этюдтарды тартып келесиңер. Мен силер менен коштошом. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Төмөнкү WhatsApp номер аркылуу силердин тарткан сүрөттөрүңөргө күбө болобуз. Саламатта калгыла.